айтайын деген ушул сүрөтүмдү дагы өзүм жакшы элге бергим келет да. Бул жерден эмне үчүн жете таңды билесиң дейт. А эмне үчүн жете энеңди билбейсиң? Анткени эне ыйык да. Эне болбосо биз бул заманда, бул күндө ким болмок элек? Эне дагы, кыз дагы, бала дагы, эркек дагы. Сүрөтчү Залкар Эсенканов «Жети эне» аттуу картинасы менен тааныштырып жатат. Бирок сүрөтчүнүн энелерге арналган сүрөттөрү музейде жалгыз эмес. Энеден бат алсам, энеден бир таалим алганмын. Энем да мугалим болчу да, өзүм апам. Ошого арнап, ума эне дедим да, жалгыз апам эмес, жалпы энелерге депчи. Ума эне деген бул эң ыйык нерсе да. Биз карыздан эч жакта кутула албайбыз, эненин карызынан. Койт бизде моомча байлык болгон күндө дагы, дүйнө жүзүндө бүт акчаны, алтынды жөн эле үйүбүзгө үйүп койгон күндө дагы эненин карызынан эч жакта кутула албайбыз да. Бир мааниси. Экинчи мааниси, кыскача айтайын, бала түйүлдүктө жатканда, жетилгенде, уже жүрөк иштеп, аң сезими болгондон кийин азыр могу жерде күнөөсү жок жатат. Кыл калемди бир өмүргө шерик кылган таланттын Борбордогу Гапар Айтиев атындагы музейде жеке сүрөт көргөзмөсү өтүп жатат. 100гө жакын эмгектердин арасында ал социалдык турмушка көп кайрылган. Бул жерде миграция боюнча бул жалгыздык деген мааниде да. Адам өзүң деле сезесиң, жалгыздык бул эң кыйын нерсе, бул жашоонун мезгилиндечи. Анан биздин мигранттар менен мен сүйлөшүп калганда булар айтты, ушу алыста биз жалгыздыкта жүрүп дейт, мекенибизди сагынабыз дейт да. Бул жерде бул адам негизи эмнеге барды ал жака? Миграция мененчи. Үй бүлөмдү багайын, ата энемди багайын деп, мамлекетте жумуш болбогондон кийин четке чыктык. Четке чыгып анан иш кылды да, бирок ал жерден бизди, ошол элибизди бир убактарда мамлекет караган эмес. Алар жылаңач калган да. Сүрөтчү Эсенкановдун көргөзмөсү «Менин болгон ишенимим» деп аталган. Мунун себебин ал Кыргызстандын саясий турмушуна, урунттуу окуяларга көп кайрылганынан улам ушундайча атаган. Анын береги тааныштырып жаткан сүрөтү 2020 жылдын октябрь окуясына арналган экен. Акыркы болгон эмеде мен төңкөрүштө ушуну тарттым да, бул адамдын үмүтү акыркы күндө жок болот дейт. Мен үмүтүм менен лед тронулся дегенде, орус айткандай, бизге жаңы эра, жаңы доор келди деп, бир башка заман келсе экен деген мааниде, эмне үчүн атомный лодканы койдум, лед тронулся. Мусту жарып келе атат да. Жакшылык келсе экен, ушинтип эле жүрө беребизби кыргыз эли деген мааниде ушуну бергем да. Коомдогу окуяларга чыгармачыл интеллигенция өз позициясын билдирип туруу керек деген Эсенканов өлкө тарыхындагы президенттердин башкарган жылдарында эмгектеринде чагылдырган. Бирок аны көрөрманга түз мааниде бербестен өтмө мааниде тарткан. Мамлекетти өзлөрүндөй калчашыптыр. Анан кумтөр ачылганда ага сүйүнгөнбүз. Биз буюрса жакшы көтөрүлөт экенбиз, байыт экенбиз, мамлекет соңолот экен деп. Жок. Күттүк. Анан бул картина меники 11 жыл. 11 жылдан кийин анан жазган ишим да. Могул болсо бул Бакиевдин заманындагы. Азыркы эле сурооңдун жообу ушул да. Бакиевдин заманында бизди иттей эле кылбадыбы? Пешоходдон даже түртүп өлтүрүп кеткен күндөр болду. Караганда киши болгон жок. Демек бул жерде ит тартылган менен бул адамдардын турмушу. Адамдын турмушу болгон да, өткөн мааниде Бакиевдин доору бул. Мен ачык эле айтайын. Эсенканов бир канча жылдан бери мээнеттенип тарткан эмгеги бир күнү өз көрүүчүлөрүнүн табаарына бөркүндөй ишенет. Мен могу иштерименчи бир 100 кишинин 3 кишиси эле, 3 эле кишиси. Ушул картинамдан бир кичинекей бир маанисине түшүнүп, бир жаңы жолго түшсө мен ошого ыраазымын. Максат, мен ошондо максатыма жеткен болом. Ал бүт өтүп кетсин дебейм. Бирөө ойлошот, картинасы өтүптүр, анан мынтиптир деп. Болот андайлар дагычы. Ал өзүнчө. Менин ички оюм башка да. Ошон үчүн мен бул жалпы көргөзмөмдүн атын эми мен ишеничим деп койдум да. Ишенем да, чтоб бир картинам бирөөнө таасир этет да.
Анткени менен музейге кирип Залкар Эсенкановдун эмгектерине суктануу менен караган көрүүчүлөр аз эмес. Залкар агайдын көбүнчөсү ушу турмушунда болуп өткөн нерселерин чагылдырыптыр да. Менин жеке оюм анан ушул азыркы эле айтып кеткен сүрөттөрү жакты. Бийлик, маңсарт ушул сүрөттөр мага таасир калтырды аябай. Бул сүрөттөр көбүнчөсү эле бир кара түстү берип атат да. Мага негедир бир жарык бир түстү берген жок. Ушу болгон өткөн окуяларды мындай жакшы бир жаркын нерсе көрө электигибизди билдиреби, билбейм, ошондой сезилди мен үчүн. Сүрөтчү ар бир сүрөттө өзүнчө бир идеяны камтыган, анан өзгөчө жакшы көп бир-эки сүрөтү жакты, биякта жалгыздык, анан Акаев убагындагы сүрөт и дагы тиякта айтып кетсем болот. Илгери бир ит болгон экен деп. Негизи эле биздин бийликти чагылдырган экен да, анан бул жерде да ырым деп турат. Ушул сүрөт аябай менин тайнемди эске салды. Ыйлагым келди бир sıra карап. Тайнем ушундай ырымдарга жакын болчу, анан ушундай ырымдарды кылып калчу да. Тайнемди көпкө эстебеп турмун, бирок ушул сүрөткө келип азыр тайнемди эстедим аябай. Жылдан кийин бизде баягы сайыс убагында искусствоведтин баары улгайып, бул дүйнөдөн өтүп кетти да. Бизде азыр искусствоведтер жок. Мисалы азыр мен могу жерде көргөзмөмдүчү. Мен сүйлөгөндөр искусствовед ар бир цветин, ар бир линиясын сүрөп бермек. Ар бир красканын боёгун, сарыны сарыдай, кызылды ар бир краска сүйлөйт да негизи. Көбүнчө иштерибизди сатканга аракет кылып жасайбыз. Анткени азыр биз сатыкка, нанга, үй бүлөнү бакканга гана иштеп калдык да. Чыгармачылык баарланбай калды. Элүү эки жаштагы сүрөтчү Залкар Эсенканов Чуйков атындагы мамлекеттик сүрөт окуу жайын аяктаган. Ал 24 жылдан бери Гапарайтиев атындагы көркөм сүрөт музейинде реставрация бөлүмүнүн башчысы болуп иштеп келе жатат. Мына ушул музейдин астында масскөйүм бар. Ушул жерде жанагы асты үстүндө турган иштин баары ушул жерден чыккан. Ушул менин өнөр канам. Ушул жерден көгөмбектерди ушул жерден жасайм. Ойлонгон жерим ушул жер. Көп нерсени ушул жерден чечиштерем да, чечем. Бул жерден эң баалуу болуп турган апамдын сүрөтү бар. Анан тетиги жерде апам менен атамдын экөөнүн баягы биз кол коебуз го. Экөөнүн колу бар да. Кесип алып туруп өзүнчө така коюп койгон. Ошол эң ыйык нерселер ошолор. Тиякта турат алар. Анын колунан жаралган эмгектер өлкөдөгү музейлерден жана жеке коллекциялардан тышкары бир топ чет мамлекеттерге тараган. Чыгармаларым көбүнчө Россияга кетти. Анан Турцияга, Кореяга кетти, Японияга, Америкага да кеткен. Кореяга көбүрөөк кетти окшойт. Аякта эми кандай музейине алындыбы, музейине алынган деле мен жакшы билбейм, но может частный коллекциянын колундабы ошол жака кетти да. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.